ошондо машинаны автобус менен сүзүшүптүр да. Достор, жаңы өлкөгө келгенден кийин эң биринчи эле алына турган нерсе эмего сим карта. Интернетке зависимыйбыз го. Азыр Билайнга келдим атайын. Онлайн чечилбеди такыр. Сим карта ала албадым. Сим алайын десем. Бияка тартканы болбойт экен. Азыр кирип сим карта алып чыгайын. Ушул жактан анан шаардарлайбыз. Бул жер Ташкенттеги Билайндын негизги тейлөө центр экен, ошол себептен адам көп. Мен аркамда турган Айкел 14-кылымда жашап, Борбор Азиядан тартып, жакынкы чыгышка Индияга чейин, ал эми батыш тарапка болсо Кавказга чейин багындырып, Борбор Азияда бир чоң империя түзгөн Амир Темурдун эстелиги экен. Негизи тарыхты мен көп окуган эмесмин. Бирок ошентсе дагы анча-мынча маалыматтарды интернеттен карадым. Ушундай моменттен пайдаланып, жок дегенде бир аз болсо да маалымат чогултуп алайын депчи, билип алайын деп. Бир аз кечирээк баштап калдым саякатты Ташкент шаарына. Ошентсе дагы өзүм көргөн кызыктуу, уникалдуу жайларды силер менен дагы бир убакта бөлүшө кетейин деп чечтим. Мына Өзбекстандын метросуна биринчи жолу кирип атышым. Россияныкына окшош кетет экен. Кара, Өзбекстанда метролор сааттын жебесинде иштеп атат, чыгып кетет. Buyumlaringizni unutmang. Shu buyumlarni ko'rganingizda metropoliten xodimlariga xabar bering. Ozod bo'ling. Hazrat Imom mechiti. Ушул жер 15-16 кылымдарда курулуп кеткен экен. Акыркы кирпичтери коюлган экен дегендей. Ушундай акыбалга келген экен да. Анан 1966 жылы катуу жер титирөө болгондо бул жакта айлана чөйрөдөгү баардык курулуштар урап калганда, саналуу гана бузулбай калган курулуштардын арасында ушул мечит да бар экен. Сынбай, эч нерсе болбой калган. Азыр ичин дагы көрсөтөм. Ичи дагы кеңирген болчу. Ушундай көрүнүш экен ичинде. Элдер шамалып кетип калышты, мен эми окуйм. Видео тартам деп жүрүп кеч болуп кетти. 500 жылдык тарыхы бар мечит. Hazrat Imom мечитинин колдонгон методун карагыла. Бул эмне деп ойлойсуңар? Биринчи көргөндө башты айландырат экен мына. Мындан чыгып туруп эле. Мындай карасаң башың айланат. Мындайдан бирөө эмес экен бул жакта дагы. Мында турат. Кыскасы. Мына ылдый жакта эме подвалда дараткана бар экен да, ошол даратканага ушундай алып жарык киргизет экен күндүзгү учурларда. Силерге бул жер тууралуу өзүм окуган маалыматтар боюнча айтып берейин. Hazrat Imom мечитинин жанындагы ислам цивилизациясынын борбору деген ушундай бир здание экен. 2026-жылы бул жердеги музейде тагыраак айтканда Гиннестер китебине кирген экен. Ислам цивилизациясынын эң чоң музейи депчи. Бул жерде эмнелер сакталат десеңер, исламдын гүлдөп өнүгүп турган учуру алтын доор деп коет го. Ошол учурдагы 8-13 кылымдагы ошо жетишкендиктер, банда илимий жетишкендиктерчи, лабораториялык. Ошондой эле андан кийинки 15-кылымда 3 самса 20 миң экен. 20 миң сум. Жүргөндөрү чайкана таппай. Эми таптым. Достор, Ташкент метросу.
Бұл жақта метролар Москвадағыдай эле иштеп атат. Негизи бул жакка метро салыштан максат бомба убежище кылып салган экен башындачы. Бомба түшсө дагы адамдар башка кылай турган жай болсун деп. Ошондон мындай кеңирүү дейм да подземкалары. Кандай алып төлөй үчүн биле албай атам да мен дагы. Ташкент линия. Түшүнбөдүм да буга кандай баягы сатып алган болчумун өзү. Безлимит бир күнгө. Жана сатып алган безлимитный картам ишке жарабады кыскасы. Төлөй албай койдум аны менен. Азыр эми акча салып атам да жан. Жақта станциялардың аттарын Бадамзар, Айбек, Ақтакор деп қойышат екен. Достар, Бадамзар станциясына келдім. Атайын бұл жақтағы Жапон бақчасын көргені. Жапон бағы. Чоңдорға 30 000. Достар, қысқаша айтып кетейін бұл жер туралы. Бұл жер Бадамзар станциясының жанында жайгашкан. Жапон бағы. Аябай коз экен. Айланып чыктым. Бұл жердин тарыхы боюнча 2001-жылы ачылган. Өзбекстан менен Япониянын достугун, маданиятын чагылдырган, анда ошонун символу болгон парк болуп ачылган экен. Мына достор, Минор мечит. Бұл жердің аты ошонун жанынан агып өткөн дарыянын атынан коюлган экен. Ошонун наракта дарыя бар экен. Күн аябай ысып атат, 35 градус. Бул өтө чоң мечит экен. Ичинде бир эле учурда миңдеген адамдар кирип намаз окуйт экен. Пешин окуп атышат адамдар. Мен дагы кирип пешин окуп алышым керек. Кара мындай жасалган экен. Кафель менен 2014-жылы жасалган да, бул исторический эмес. Жакында эле жасалган. Кечеги Хазрет Имам мечити ал жанагы тарыхый эме десе болот да. Тарыхый мечит десе болот. Мен алган самсалардын ценасын айтайын да силерге. Канчага тойса болот? Самса тойсом керек. 12 000 рубльдан экен. Рубльдан, сум. Сомго болсо 80 сомдон болуп калат да. 80 рубль, 80 сом где-то так. 240, бұл 30 сом. 270 сом. Азыр дамыгандай болот, аны биргеликте көрөбүз. Өзбекстанда самса жесеңер байлайсыз. Ичине сөйөк кошуп салат экен. Кабырганы эме кесип туруп элечи. Мен мурун мындай самса жебеген экен. Мен эми аэропортко учурташым керек тезирээк. Рейсим жакындады. Бүгүн 3 Ташкенттеги сапарым аяктады. Бүгүн кечирээк учуп кетишим керек самолет менен Кыргызстанга бошко. 174 Матиз келди го. Мен недейиз? Өзбекстан кош болдойбуз да. Аэропортко келдим. Мындай 1 саат 2 сааттан кийин учуп кетебиз. Бошко.